Ал эми Ош облусунун Араван районунда акысыз укуктук көмөк борбору ачылды. Бул эл элинин укуктук маданиятын жогорулатууга багытталган. Учурда социалдык түйүндөр аркылуу онлайн ыкмасында да жарандар акысыз кеңештерди алып жатышат. Кенен Эркүнгүл Турдумаматованын сюжетинде. Араванда карапайым жарандарга укуктук жардам берүү борбору ачылды. Эми элетели бүгүндөн тарта акысыз укуктук кеңеш алууга шарт түзүлдү. Өз укугун билбей же коргой албай жабыркаган жарандарды кабыл алып, юристтер акысыз кызмат көрсөтүүнү баштады. Мындан кийин үмүт кылабыз. Акысыз бүтүрөт деп айтышты. Акысыз укуктук кеңеш берүү борбору алайда да ишке түшкөнүнө 1 жыл болду. Аны угуп кайрылгандар ого эле көп. Кадич айымдын жолдошу каза таап, жалгыз 6 баласын багып келет. Үйү жолдошунун атында болгондуктан аны өзүнө же балдарына өткөрүүнүн жол жобосун сурап келген. Үйдү кимге өткөрүп алсам, балама өткөрсөмбү же өзүм өткөрөбү деп ушу юридический жактан кеңеш алайын деп келдим. Бүгүн жакшы кеңеш алдым. Бекер. Ал эми Саткын Шарипова 4 жыл жолдошу экөө чогуу курган үйүн тууганына тарттырып жиберген. Себеби алар там салган жер аянты тууганынын атында болгон. Айласы түгөнгөндө укуктук көмөк алууга келген. Жерин берип, эч кандай документ оформить эткени эмес. Үйгө кеткен чыгымды, материалдык чыгымды өндүрүү боюнча сотко арыз жазгам. Бекер акысыз бекер берүү борборунун ошолордун аракетинен ошол неме кылдык, райондук соттон жеңип чыктык, анан шаардык сотко кетти. Шаардык соттон дагы ушулардын жардамы менен утуп пайданы өзүбүзгө чечтирдик. Аялдардын көйгөйү көбүрөөк. Себеби ошолордун баягы балдарын алып берүү, мүлкүн белип берүү бирден бир мына биз жардам бере турган иштер да, ошондой иштерге катышабыз. Учурда алайда мынтип укуктук жардам сурап кайрылгандар 1 жылда 1000ге жеткен. Көбү өз укугун билбегендиктен оор абалга түшүкса, мында күн сайын ондогон жарандар акысыз укуктук көмөк алууда. Биздин борбор эч качан жабылбайт, дайыма ачык. Карапайым элдер ушуга чейин каяка барабыз, каяктан жардам алабыз деген проблема жок болду да. Өкмөттүн демилгеси эл аралык уюмдардын колдоосу Ош облусунда акысыз 6 укуктук борбор ишке түштү. Бүгүн Араванда 7-чи борбор каалгасын ачты. Өлкөдө жалпы 17 акысыз укуктук кеңеш берүү борбору иштеп, быйыл 29 000 жаран акысыз укуктук жардам алган. Өткөн жылдык статистиканы карасак, 32 000 жаран кайрылган. Ушу юридикалык жардам алуу боюнча азыркы быйылкы жылды карасак 9 айдын ичинде 29 000 киши кайрылган. Биз мына өсүш көрүп атабыз. Эми жалпысы 16 болсо, мына 17си быйылдагы нарында пландаштырып атабыз 2 борборду. Учурда элетте карапайым калкка акысыз укуктук жардам берүү интернет аркылуу социалдык түйүндөргө туташтырылып, онлайн ыкмасында юристтер көмөк берүүдө. Ал эми чек ара туулуу аймактарда укугунду бил аттуу кербен кыдырууда. Көздөлгөнү жарандарды өз укуктарын билүүгө, ар тараптуу коргоого жана коомдун укуктук маданиятын жогорулатуу болуп саналат. Эркүнгүл Турдумаматова, Бекжан Рыспай уулу, ЛТР Алай району.